Жер үй Кыргызстандагы эң чоң алтын кендеринин бири. Алтындын запасы боюнча өлкөдө экинчи орунду ээлейт. Бул жерде объектилер 2017 жылдын мартынан тартып курула баштады. Жакынкы калктуу пункттан алтынды иштетүүчү фабрикага чейин жол салынды. Азыр эми кен казылган жердеги бардык объектилер бири-бири менен жол тармак аркылуу байланышкан. Жер үйдөгү тоо кен жумуштары расмий старт алышына 1 айдан аз убакыт калган деле иштетүү үчүн 4,5 миң тонна руда казылып алынган. Заканчивается строительство ближайших Биздин техниканы тейлей турган жакынкы курулмалардын, кеңселердин, оңдоп түзөөчү бокстордун жана инженер техникалык кызматкерлерибиз отура турган кеңселердин курулушу аяктайт. Мунун бардыгы карьерден алыс эмес жерде. Кыскасы, инфраструктура дээрлик салынып бүттү. Инфраструктура практически закончена. Кенде инфраструктуранын оңго чукул объектиси курулуп бүттү. 2 вахтагычтагы буу казандары жайгашкан жер, суу алгыч, өрт өчүрүүчү депо, кампалар, энергия менен жабдуу объектилери аны менен бирге ЛЭП. Так как карьер находится на примерно 40 Карьер алтын өндүрүүчү фабрикадан 40 километр алыстыкта жайгашкандыктан, мындай инфраструктураны куруш үчүн бир топ техника менен бир топ адамды тартуу керек болду. Алтын өндүрүүчү фабриканын башкы корпусу 1 жылга жетпеген аралыкта салынып бүттү. Жогорку технологиялуу жабдуулар менен камсыздалган. Фабриканын зор конструкциясы ишке киргизүүгө 90%га даяр. Азыр эми тегирмендердин монтажы жүрүп жатат. Алтынды тоо тегинен бөлүп алуу үчүн эң бир коопсуз технологияны колдонушат. Данная фабрика, она все-таки работает по характеризуется. Бул фабриканын өзгөчөлүгү технологиялык сууну минимум көлөмдө колдонот. Калдык сактагычка топтолгон суу калкыма насос станциясы аркылуу кайрадан фабрикага барат. Башкача айтканда, колдонулган суунун бир да тамчысы жергиликтүү сууларга кошулбайт. Попадать в местные реки. Быйыл калдык сактагычтардын курулушу толугу менен бүттү. Жер үйдө жарым кургак кылып топтоо ыкмасын колдонушат. Иштелип чыккан материал 20%дан ашырбастан нымдалат. Бул калдыктар тосмону жарып өтүп, айлана чөлөнү булгайт деген коркунучтун жоктугун түшүндүрөт. Вода не будет просачиваться через почву. Суу топуракка сиңбеш үчүн геомембрана түрүндөгү атайын пленка колдонулат. Мындай пленка калдык сактагыч жайгашкан жердин баарына салынган. Проложено по всей территории хвостохранилища. Жумушчулар ыңгайлуу шарттарда жашашы үчүн быйыл комбинаттын аймагына экинчи вакта кыштагы курулду. Эми жаңы ашкана менен жатакана карьерге мурдагыдан жакыныраак жайгашкан. Конечно, в первую очередь это время. Албетте, эң биринчи кезекте убакыт баалоо. Жашаган жериңден жумушка тез жетип аласың. Шарттар мыкты, үйдөгүдөн кем калышпайт. Альянс алтын долбоорду ишке киргизүү үчүн жалпы жонунан $373 миллион сарпталды. Буга кошумча Кыргызстандын өкмөтүнө карата нааразычылыктарды жоюш үчүн дээрлик $600 миллион кеткен. Жалпысынан 1 миллиардка жакын АКШ доллары сарпталган. Жер үйдүн натыйжалуу иштеши Кыргызстандын экономикасы жана жалпы эле социалдык экономикалык турмушу үчүн абдан маанилүү. Алдын ала эсептер боюнча жер үй толук ишке киргенден кийин Альянс алтын Кыргызстандын бюджетин жыл сайын болжол менен 2 миллиард сомго толтуруп турат.